мен ажырашканмын, кайра күйөөм менен жарашкым келет, кандай амал кылсам болот деген суроолор күн сайын келет. Мындай да, ажырашкан аялдардын 98% өкүнүп калат. Биз күткөн ожидание башка, реалдуулук башка болуп калышы мүмкүн да. Мен айтат элем, эгерде күйөөңүз менен азыр бир диалог бар болсо, экөөңүздөр телефон аркылуу болсо дагы баарлашсаңыздар да, күйөөңүз башка үй бүлөгү элек болсо, анда дагы да жарашууга мүмкүнчүлүк бар. Бардык биз тилибиз менен жашайбыз го. Тилибиз менен биз бактылуу болсок болот. Тилибиз менен биз бактсыз болсок болот. Тилибизди туура колдонушубуз керек. Мен дайыма айтам го, тилди туура пайдаланалы, аял адамдар. Сиз күйөөңүзгө айтыңыз. Мен акыркы кезде көп ойлондум. Каталарымды түшүндүм. Мен дагы пенде катары каталарды кетирген экенмин. Бирок азыр дагы бул жарык жашоодо экөөбүзгө бирге болууга мүмкүнчүлүк бар. Мен ар дайым сага бир жакшы жардамчы болууга, сага бир жашоодо бир жөлөк таягың болууга мен даярмын деп айтуу керек да. Жөлөк таягың болуу десе, бул эркектин милдетин алып алуу, акча тапса кошо акча табышуу деген сөз эмес, болгон эркекти мактап, ага күч кубат берүү деген сөз. Эркектин бир эркек экенин эркектин өзүнө көрсөтүп берүү да. Өзүнө ачып берүү, мыктысың деп мактоо эркекти.